Кээ бирөөлөр жаңы жылга жаңы план түзөт, жаңы күнгө, жаңы понедельник үчүн жаңы пландар түзөт, что алар күтөт, алар ойлойт, сыйкырдуу табетке келип калат, ошол күндө жашоосу өзгөрүп кетет деп. Жаңы жыл дебейин, жаңы күн дебейин, азыркы учуруң, азыр башташың үчүн сага 3 план, негизги план. Кааласаң понедельниктен башта, кааласаң жаңы жылдан башка, бул өзүң ишиң. Биринчиден, туруктуу бол. Не кесип кылба, туруктуу бол. Ийгиликтин жөнөкөй элеси билесиңби эмне? Жекчен айтканда, бир иште туруктуу болуу. Бир ишти кайра кыла берсең, ошонун иштин результаты сөзсүз түрдө болот, болбой калбайт. Бир иште туруктуу болушубуз керек да. Сенин косягың, сенин айыбың, менин айыбым, мен бир туруктуу иште туруктуу эмесмин. Сен бир иште туруктуу эмессиң, таштап кете бересиң. Биринчи гантель көтөрүп көрөсүң, оор экен, спортко болбойт экен мага деп кетип каласың. Барып туруп барып английский курска окуйсуң. Анда бир ай кыласың, оор экен, болбойт экен дейсиң, кетип каласың. Дагы бир жеңилирээк нерсе көрүнсө ошого барасың. Бирөө мактап койсо ага барасың, буга барасың. Ошентип өмүрүң мына 25-ке 30-га чыгып калдың. Аркаңа карасаң, же спортто жоксуң, же стройкада жоксуң, эч нерседе жоксуң. Жок болуп кетишиң аз калды да. Айтайын дегеним, бир иште туруктуу болгонуңда, мисалы 15 жаштан баштап азыр 25тесиң, 10 жылда аңгелсиздикке туруктуу барып койгонуңда, азыр аңгелсизде сен кенен сүйлөп калмаксың да. Эки сөздөн үйрөнгөнүңдө деле кенен сүйлөп калмаксың. Окуучулар 11 жыл мектепте окуйт, 5 жыл университетте окуйт. 15-16 жыл өмүрү кетип атат, бирок бир эле англис тилин билбей чыгат. Ошончо жерде окуп. Айтайын дегеним, бир нерседе туруктуу болуш керек адам. Туруктуу болгондо гана ийгилик жаралат. Көп нерсени мечтать этпе, фантастик кыялдарга берилбе, бир эле нерседе туруктуу бол. Туруктуулук негизги маселе экен дейшим. Ал эми экинчиден мени 3 потокко бөлүп турган болсоң, иштете турган, ой жүгүртө турган, аны таштап кое турган, историяга таштап кое турган үчүнчү жагы, сен ар дайым историяга таштап кое бересиң, кийин кылам деп, Mesela şuna kılış керек эле. Мисалы, Instagramda кетип атасыз, сохранить кылып коесуз, кийин көрөм же кийин пайдасы тийип калат да. Бирок ошону билесизби, ачыкча бир жүктөй болуп тура берет да. Ошону кийин сиз баары ачып карабайсыз, ошону баары колдонбойсуз, билесиз. Же ошол учурда кылбайсыз, же өткөзүп койбойсуз да, сохранить кое бересиз. Ошол сыяктуу мээңиз дагы ошол соцсеттерде сыяктуу, ачык нерселерди, мусул нерселерди чогултуп кое бересиз. Же колдонбойсуз, же унута бербейсиз да, ошентип ойлонуп жүрө бересиз. Кылыш керек эле. Мени да кыйнайсыз, өзүңүздү да кыйнайсыз, чарчатасыз. Айтайын дегеним, дароо кылыш керек же кылбаш керек. Же кыл, же кылба, болду да, и все. Бул экинчи маселе. Ал эми үчүнчүдөн, өзүңдү эркин кой. Эч качан өзүңдү алдырып койбо. Стресске, депрессияга, арзыбаган ойлорго, арзыбаган коркунучтарга өзүңдү жеңилдирбе. Жашоо кыйынбы? Сен дагы кыйын бол. Алар кыйынбы? Сен дагы кыйын бол. Бизнесменди көрүп суктанба, күчтүү деп. Ал болгону сенден кичине мурдараак баштады. Сен андан өтүп кетсең болот, 100%. Кандай жаатта болбосун өтүп кетесиң. Сенден ар дайым кыйындар болот, сенден сулуураак ар дайым болот, сенден акылдуураак ар дайым болот. Менден дагы, андан дагы. Бардыгынан байраак акылдуу сенин ар дайым табылат да. Мисалы 26-жылда миңдеген кыздар 18 жашка толот. 2050-жылда дагы миңдеген кыздар 18 жашка толот. Айтайын дегеним, бул бардык тармакка например боло алат бизге. Акыл жактан, бизнес жактан бардыгы 18 жашка толот дегени да. Көрдүңбү, күчтүүдөн күчтүү ар дайым чыга берет. Ошондуктан өзүңдү көп кыйнабай, эркин бол. Билбейсиңби? Все, болду. Башка бирөөгө салыштырган адамды кем акыл деп ойлойм мен жеке өзүм. Неге өзүңдү салыштырасың бирөөгө? Неге салыштырасың? Эмне үчүн салыштырасың? Да, көзүбүз окшош, эки бутубуз, эки колубуз бар. Бирок неге байлык маселесинде жана башка темаларда өзүңдү салыштырасың? Салыштырба. Сен идеалсың.